Бул көмөк Чордон Ош облусу менен катар Баткен облусунун айрым жерлерин электр энергиясы менен камсыздайт. Мында кышка даярдык иштери толугу менен аткарылган. Өчүрүп жандыргычтар алмаштырылган. Учурда резервдеги чубалгылар оңдолууда. Бул узловая көмөк Чордон 220, 110, 10 киловольттар напряжение бар бул жерде. Баткен областы дегенибиз бул жерден Татка көмөк Чордонон 500 пасансен ошол жерге 220 киловольт напряжение келет да, бул жерден Баткен зонасына алай 220 киловатт көмөк Чордонго напряжение кетет. Жалпысынан бул жерде толук 100% ремонт иштери бүткөн. Азыр кышка, күзгө кышка даярдыктар толук бүткөн. Азыр эми калган резервдеги линияларды ремонттоп жатабыз. Элек газ включатель деп коет, 110 включательдерин өчүрүп жандыргычтардын экөө толук алмашып бүттү. Калгандары катарда оңдоп түзөө жумуштары аткарылды. Бул көмөк Чордонго кубаттуулугун көтөрүүчү 250 мегаваттан турган трансформатор коюу мерчемделген. Жакынкы күндөрү орнотулат. Ал үчүн даярдыктар көрүлүп жатат. Аткарылып жаткан иштер керектөөчүлөргө үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу, көмөк Чордондордогу авариялык кырдаалды болтурбоону, алдын алууну көздөйт. Электр тармактары ишканасына караган көмөк Чордондордогу негизги электр жабдыктарын профилактикалык сыноодон өткөрүп, кыймылдаткыч оңдоп түзөө, майлоо иштери жасалган. Кышка 100% даярдык көрүлгөн. Бул жерде бизде 35, 110, 220 киловольттук көмөк Чордондон капиталдык оңдоодон 10 подстанция ушул көмөк Чордон капиталдык оңдоодон өттү. Линиялар болсо 35, 110, 220дан 238 километр линия ошо пландоо иштери аткарылды. Ал эми 10 киловольттук трансформаторлордон 670 трансформатор капиталдык оңдоодон өттү. Ал эми уктурумдук оңдоолордо баардык ошол быйылкы жылы пландаштырылган баардык иштерибиз аткарылды. Капиталдык курулуш жаатында аталган ишкана тарабынан 2024 жылга карата облус аймактарындагы көмөк Чордондордун кубаттуулугу жогорулатылган, тагыраагы жогорку чыңалуудагы трансформаторлорго алмаштырылган. Бизде азыркы кезде ошол Ноокат подстанциясында 10 киловольттук трансформатордун ордуна 40 трансформатор коюлуп, толугу менен ишке берилип, ал жерде еще Каратай подстанциясында дагы ал жерде 6300 трансформатор болчу, аны 10.000 трансформаторго алмаштырдык. Подстанция Кашкар кыштакта трансформаторлорду алмаштырдык. Азыркы кезде дагы Отсадыр, Мырзаки, Жаманадыр подстанцияларындагы көмөк Чордондогу трансформаторлордун баягы кубаттуулугун жогорулатып, бүт баардык иштер аткарылды. Аба чубалгыларындагы капиталдык курулушунда 2900 опора орнотулду. Аны менен катар Бүлөлү көмөк Чордонунда курулуш иштери жүрүп жатат. Декабрь айынын башына пайдаланууга берүү пландалууда. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.